Bizge Cahava деген din qanday ölse musulmandарды мүрзөсүнө коюлабы дейт. Bizde bularga karşı mürzöge koyulbagan jönündө tokton barбы дейт. Cahavaның күбөлөрү булар musulman emес. Bular kapır cemaatlar. Musulman emес. Биздин мүрзөлөр, musulmandардын мүрзөлөрү, алар ошо Cahavaныкі деп айыл өкмөттөн барып жер бөлүп бер, ошого көмө берсин. Мисал үчүн bir it өлүп калса, иттин өлүгүн мазарга коём десе койдурбайбыз го биз. Жок, бул адамдарды гана musulmandардыкы деп. Ошо итти көмө турган жарга апарып бастырып койгондой, Cahavalar өздөрүн таап алсын, бирок биздин мазарга тийишпесин. Биз Кыргызстан демократия өлкөдө жашайбыз. Демократия көпчүлүктүн үнү деген сөз. Биздин мамлекетте биздин мусулмандар күнбөзү болсо, ошонун жанына кошунан бир капыр болгон мен каалабайт элем. Туура ал өзү билсин, өлүп кетсин, өзүнүн өз өтүгүн төргөсүн, өзүн өзү билсин. Бирок мен да өзүм билишим керек го. Эмне үчүн мен жата турган кабырга бир капырды коюп коюш керек? Алга азап болсо, мага таасир тийсе жакшы болот ошол. Ошон үчүн мусулмандын мүрзөсүнө капыр адам коюлбайт. Баптист болобу, теңирчи болобу, Cahavaның күбөсү болобу, айырмасы жок. Түшүнүңөр туугандарым. Бул укугубуз биздики. Бул мазар мусулмандардыкы, христиан өзү барып жана эки жыгачты айкаштырып кагып туруп илип сайып коесун, өздөрүнүн кабыры бар. Cahavaныкі ошо аяк апарып күн сөзү билсин. Только биздикин эмес. Ага токтомдун кереги жок. Ага ошол жалпы бизден жетиштүү болот тууганым. Ал биздики. Имам жумадан башка күнү келбейт, эмне кылыш керек, рахмат дейт. Чоң имамга айткыла. Андан чоңурагы бар го, ошого айткыла. Ажы орозо битир боюнча айтып бериң. Кээ бир имамдар өздөрү жеп коюуда, аны текшерген эч ким жок дейт. Текшерет. Ушундай текшерет имамдар. Отчетун берет. Аны сен билбейсиң просто. Анан имамың камбагал болсо, ал дагы ошо камбагалдар катарында жеңге укугу бар тууганым. Имамдын үйү, имамдын курсагы бардыгынан ток болуш керек, ошондо үнү бийик чыгат. Анан имамдыкы пасыраак болсо, үнү дагы пас чыгат. Жаназага барганда андай кылба деп айта албайт. Анткени сени бере турган жыртылган 1000 сомун күтүп отурат ошол жерде. Сен айтып берсе, сен бербей коесуң ошону. Пакетти азыраак түйүп коесуң. Ошон үчүн имамдын курсагы ток болуп, эң бай болсо, анан сага туура шарият айтат. Ошон үчүн аксакалдар имамдын антип айта бербестен, чөнтөгүн чукулай бербестен имамга пул чогултуп бергиле. Байларыңар жөн эле 5-6тан коюп имамды бай кылып койгула. Имамыңар эң бай болсо, ошондо сөзү жакшы чыгып, силерге туура шарият жетет тууганым. Болбосо эч ким токотпойт аны. Кээ бир жерге барсаң, имамга эт бөлдүрүп аткан, имамга чай таштай куйчу деп аткан, имамды сен деп айтып аткан, бешигин терметип койдуң молдонукун. Сенин неберең менен тең болсо дагы бул молдо. Оозунан Аллахтын сөзү чыгат. Аны сен деп айтпагының. Беракай, сен кимсиң? Сен бетиңи жууганыңа өзүң 70ге чыктың, 2 жыл болду. Бул балагатка жеткенден бери бетиң жууп келет. Сен алхамдын туура айта албайсың. Бул Куран окуганды билет. Молдон урматтаганды билбейсиң. Сени бир урматтайбы? Сен айылдашың болсо эмне болуптур? Сенин кошунаңдын баласы болсо эмне болуптур? Ал имам. Оозунда каламул Алланын сөзү бар. Ошого молдолорду сен дегениңе койгула тууганым. Тукумуңан алым чыкпай калат. Үйүңө барака келбейт. Кандайсың деп. Андай болбойт. Сиздер сүйлөш керек молдону. Төргө чыгарыш керек. Өзү ошо көмөт сени. Ошо жок болсо, эрди катын кошула албай балаң арам болуп калат. Сен деп сүйлөйсүң.